Biz аргасыздан кайрылуу кылып жатабыз. Себеби 16 март күнү биз ушул жерге келгенбиз. Келгенден бери биздин жогорку кеңеште иштеген депутаттар менен WhatsApp аркылуу түз байланыштарды жасап, алардын обещанияларына биз ишенип, ушул күнгө келдик. Бүгүн 15-күн болуп атат ужечи. Алардан эч кандай майнап чыккан жок. Бүгүнкү күндөрү биз чалсак, алар даже телефондорун албай атат. Биздин ишенген эл өкүлдөрүбүз ушул ишке барып атышат да. Biz аргасызда ушул президентибизге, премьер-министрге, жогорку кызматта иштеген биздин өкмөт кызматкерлерине кайрылууга аргасыз болуп атабыз. Биз бул жерде жыргаганыбыздан же ойноп жүргөнүбүздөн келген жокпуз бул жергечи. Биздин деле ата-энелерибиз, ал жакта бала чакаларыбыз күтүп атышат бардыгы кыжалат. Силер эмне болуп атасыңар депчи. Бул жерде бизде мына биздин орус туугандарыбыз дагы ушул жерде биз үчүн алар кыжалат болуп атышат. Күндө келип текшерип бизди, анализдерди алып, биздин өзүбүздүн бийликте отургандар бизге эч кандай мындай жардам көрсөтө алышпай атат да. Курук сөз менен мына жашап 15 күн болду уже келгенибизгечи. Мына казак туугандарга барып, границага чейин бардык. Пограничниктер менен сүйлөштүк. Алар айтты: "Силер деди, мына консул Казакстандагы, Кыргызстандагы консулдарга кайрылгыла деди. Биз пожалуйста ачабыз" деп атат. Алар айтып атат: "Силердин консулуңар, силердин өкмөтүңөр эч нерсе чечпей атат" дейт. Бизде эмне күнөө дейт. Биз алар менен түз байланышып келдик. Казакстандын пограничниктери менен керек болсочу. Бизге ушул жерге бир коридор эле кылып берсе, 72 саатпы, может 48 саатпы. Биз өтүп кетмекпиз Кыргызстангачы. Кыргызстанга барып, өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн элибизде кааласа 14 күн болсо, 14 күн деле ошол жерге жатып биз текшерилмекпиз да. Бул жерде күндө анализдер бар, мына списоктор бар. Биздин чтобы баягы текшерилип күндө анализ тапшырган бардык нерселер бар. Бүт бардыгы. Биздин документтерибиз бүткөн, аркага жол жок эч кандайчы. Мына транзит машиналар, булардын дагы 20 күндүк убактылары бүттү. Биз мындайча айтканда биз камалып эле калдык да, эч жака чыга албайбыз. Азыр жолго чыксак, мисалы үчүн, комендантский час бул жерде деле текшерүүлөр өтө катуу болуп атат. Кафелер жабылган, гостиницалар жабылган. Биз эптеп ушул жерде күн көрүп атабыз. Акыры ушул президентибизге, премьер-министрге кайрылууга аргасыз болдук. Биздин маселени тез күндүн ичинде чечип берүүңүздөрдү суранабыз силерден. Assalomu alaykum. Kırgızistan'da deputatları, partiyaları Soletski'de 100'den aşığı 200'ge жақын Kırgızistan'da граждандары турабыз. Эртеге шайлоо болот. 200 адамда канча голос бар, о карагыла, шайлоо убактылы келип эле голос мынча жардам бергиле деп. Эми силер ham bir жардам бергиле элдерге. Шунча адам şu жерде турабыз. Бардыгынын семьясы бар, bir үйдө канча голос бар. Силерге голос керекпи? Эртең шайлоодо келгениңерде уят болосуңар, bir элге кайрылып, bir мамлекеттин немесини чечпесеңер, силерди биз сайлаганбыз депутат кылып, Шунча ел Таластан, Бишкектен, Оштан, Жаллабаттан, Көлдөн, Нарындан, Баткенден, Лелектен бардык жерден бар адамдар. Шуларды bir ойлогула, өзүңөрдү эле ойлобойсуң. Bir элди ойлогула, эртеге шайлоо ноябрда келет, анан келесиңер айланып эле. От айланып казыгыны тапты деп келесиңер эртеге. Биз иштейбиз, жолугайлы, эл менен сүйлөшөйлү деп. Ошондой керек болобуз. Мындай көзүңөрдү ачып bir башыңарды немеге салгыла, биз үчүн аз-маз ойлонгула. Кудай жардам берсин деп эле бизди таштап койбогула. Кудай деген менен биягыдан ham кылышыбыз керек экен да. Bir карап койгула, уят эми шунча эл şu жерде. Мына Солецкидеги мусулмандарга, мечиттерге рахмат, Алла разы болсун. Шу келип жардам берип атат. Кудай үчүн эксан хадия кылып, эми балдарды бардыгыны тыйыны түгөндү, бардыгы чемоданный настроениеде отурат, машинада жатып туруш бардыгы кыйналды. Эми берден жыргагандан эч ким келип отурган жок. Айтчыңар мүмкүн, неме кыласыңар о жерде, жатышпайсың үйүңдө деп. Үйдө жатканы тирикчилик, бала чага багыш керек, рызык деп бардыгы чыгып атат да иштегени. Ошон үчүн bir ойлонуп койгула, эртең күздө керек болобуз, анан мындай жүзмөш турганда, десиге дегениңерде ушуну бардыңар бетиңерге айтабыз. Эң туура. Эң туура айтасыз, эң туура айтасыз.